камчыбек көп жакшы нерселер жасап атат. Элдин арасында атактан кадыр баркка ээ болгон эң астыңкы жетекчилерден боло берсин. Мен миңден бир ыраазымын. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, телегеи тегиз болсун, үйүнөн эзелге кыз бакты таалай консун, заманы. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Тынч болсун, элдин кадырлуу жаштарынан болушу, элге баш болуп жүре беришине мен түбөл каалайм. Ата, Кудайдын ушундай бир эмес экен, 5 балаңыз байып экен, анан чоң үй бүлө экенсиз, баатыр ата экенсиз. Мына 10 балаңыз бар экен, Аны ошону карап туруп, биз агын сырттан карап отурбайлы деп, жардам берели деп, ошол кол кабыш кылдык. Рахмат. Анан ошону дагы жөн эле кол кабыш кылып таштап койбостон, атай өзүм келип, ушул тапшырып кетейин деп келдим. 27 жаштагы келин милицияга келип кайнатасын өлтүргөнүн моюндады. Үрөй учурган окуя 1-сентябрга караган түнү болгон. Чектүү кайнатасы менен урушуп кетип, натыйжада келин аны учтуу нерсе менен сайып өлтүрүп алган. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары кайнатасы келинди ойношу менен кармап алганын жазып, келин жана 27 жаштагы киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылууда. Бүгүнкү отурумда айыпталып жаткан журналисттердин көпчүлүгү соттогу акыркы сөзүн сүйлөп, эч кандай күнөөсү жок экенин кайталашты. Сот залында орун жок дегенди жүйө кылып, кабар Кыргыз элим, мага жардам бериңиздер, ушинтип тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер, жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. кабарчылар отурумга киргизилген жок. Айчига бул закрыт эмес, Ой, эшти жаппайсыз да коюң, жабашпа. А чё закрылись? Интересно. Укук коргоочу Айза Абдрасулова 11 журналисттин соттогу тагдыры чечилип жаткан отурум ачык болушу керек экенин белгилеп, баардык кызыктар тараптарды, айрыкча массалык маалымат каражаттарын катыштырууга шарт түзүлбөй калганын сындады. Ачык сот дегени менен бул мен айтат элем жабык эле сот болуп атат. Ачык сот деген журналисттер кенен катышып, видео тасмага, аудио тасмага тартып, ошолордун канчалык деңгээлде күнөөсү далилденди, коюлган айыптары далилденди, ошолор канчалык деңгээлде жазага туура тартылып атат же болбосо туура акталды дегенди именно коомчулукка силер аркылуу гана жетиш керек болчу. Бүгүнкү күндө коомчулук дагы, силер дагы ошондой укуктардан бүт баарыбыз ажырап калдык тилекке каршы. Отурумда айыпталып жаткан 11 журналисттин 9-у соттогу акыркы сөзүн сүйлөдү. Алар эч кандай кылмыш кылбаганын кайталап, судьядан акыйкат чечим чыгарууну суранышты. Вообще мы не должны тут все находиться, нас всех 11 журналистов. Деги эле биз сот залында отуруп соттолбошубуз керек болчу. Ойдон чыгарылган күлкүлүү айыптарды коюп, 11 адамдын тагдырын чечип жатышат. 11 человек. Мындагы 50ден ашып калган кишинин өсөрүн деле жок. Ушулардын баардыгын чыгарып туруп, ордуна мени отургузуп койсоңор мен садака чагылып эле ушулар үчүн кеткенге даяр элем.
эгер макул көрсөңүз, эгер ушул 11 журналисттен күбө жарым камалыш керек дей турган болсоңуз, башка кыз жигиттер чыгарып коюңуз дагы, мен алып барып жегизип коем. Ошентип 11 журналисттин сот өкүмү кийинки бейшембиге калтырылды. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отуруму бар болгондуктан убактысы чектелүү экени менен байланыштырды. Чыныгы мыйзамдуулук диктатурасы келген өлкө боло турган болсо, анда биздин журналисттердин бардыгы эмки сотто акталат деп ишенем. Адамдар тапсырып чечкен. Бөлүк эч ким башчы эмес дейт, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Эртеңки күнү дагы ушул менин абалым анын башына кайра түшөт. Мен ишенем ошого. Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал 11 журналисттин 2 гана журналист, калгандарынын 11-класс гана билими бар деп, аларды социалдык тармактарда жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараткан деп айыптаган. Алардын экөөсү гана журналист экен го. Калганы 11-класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча-мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө отургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат. Буга чейинки отурумда прокуратура жабырт башламандыкка айыпталган 11 журналисттин күнөөсү аныкталганын айтып, ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган. Эл аралык мунапыс уюму Темиров Лайф жана Айта айт десе долбоорунун 11 журналистине күтүлүп жаткан сот өкүмүн утурлай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырды. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчисинин милдетин аткаруучу Денис Кривошеев бул айыптоолор саясий негизде сөз эркиндигин кысуу жана журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракети деп билдирди. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тентеп, өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айта айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айта айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишембеков, Алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшикеева камакта жатат. Калгандары ар кандай жагдайда абактан чыгышкан. Ички иштер министрлиги Айта айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар биринчиси менен иш козгогонун билдирген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык. Мына ушинтип ушу үйдө 3 кызы аялы суга алып кетип, мына үй бош калыптыр. Бир баласы, 13 жашар баласы уулу бар экен, алда ооруп, стресс, депрессия болуп, больницалап, молдолорго алып баруудабыз дейт. Үйең калыптыр. Биз Кыргыз эл биримдиги коомунун атынан 60 000 сом, Карас ынтымак коомунун атынан 20 000 сом бердик. Үйдү салган экен, тойго даярданып атышкан экен. Мына аманатыңарды жеткирдик туугандар. Ээн үй деген ушул. Учурда өлкө аймагында жол оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Анын ичинде өзгөндөгү айланма жолдун курулушу дагы уланып жатат. Айрым оппозициячыл журналисттер аталган жолдун курулушуна УКМК төрагасынын уулунун атын аралаштырууда. Кабар агенттиги президент Садыр Жапаровго кайрылып пикирин укту. Саламатсызбы? Салтка айланып калгандай актуалдуу темалар боюнча сизден жооп алып, аны коомчулукка жеткирип келебиз. Бул жолу өзгөндөгү айланма жол тууралуу айтып берсеңиз, эмне үчүн акы төлөө өтө турган болуп атат? Ошондой эле аталган жолду мамлекет менен бирге 2 жеке менчик компанияда куруп жатканын, ал компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн катарында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас турат деген сөздөрдү оппозициячыл журналисттер айтып чыгышты. Негизи эле сиздин уулуңуз Рустам, бир туугандарыңыз УКМК төрагасынын балдары жана бир туугандар мамлекеттик иштерге аралашууда деп айтууга негиз барбы? Саламатчылык. Сурооңузга рахмат. Макул кеңири айтып берейин. Анда өзгөндөгү айланма жолдон баштайын. Ал жолду куруп баштар алдында өкмөт менен канча акча кетет, ал акчаны кайдан табабыз, канча убакытта өзүн актайт жана башка маселелерди көпкө кеңештик. Эгер биз мамлекеттин акчасын салсак, ондогон жылда өзүн актайт экен. Мамлекеттин акчасын мындай узак долбоорлорго салып салсак туура эмес. Мамлекеттин акчасын өзүн тез актай турган долбоорлорго салышыбыз керек. Мамлекеттин акчаларын натыйжалуу, сырамжалдуу пайдаланышыбыз керек. Ошондуктан бул өзгөн айланма жолун эле эмес, өлкө боюнча бир топ жолдорду жеке менчик жактарга бергенге даярбыз. Эгер кимде ким мен салам десе, бүгүн бергенге даярбыз. Алар кайсы жолдор? Суу-Самыр, Арал түндүк-түштүк альтернативдүү жолуна чейин 115 км. Алматы Кемин Ысык көл 150 км. Бишкек Кемин айланма жолу 105 км.
Кыргызстан аймагындагы Карабулак айылына Кемин району чыгуу менен пландалган Алматы, Узнагаш, Каракестек, Сураншы Баатыр, Кастек, Карасай Баатыр автомобиль жолунун жалпы узундугу 88,4 км. Ош шаарынын айлама жолу 35 км, Ноокатта 12 км жол жана башка дагы бир топ жолдорду биринге даярбыз, деди Садыр Жапаров.